Siz prezident bolsoңуз 5 жылдан болот элек. Биз президент болсок, bir күндө бурулуш болот. Bir жумада бурулуш болот. Кыргыз чыныгы жолуна түшкөндө кыргыз жөнү көктөп кетет, көк асман колдоп кетет. Дүйнө кыргызга келип таң калат. Илейлин кургандай. Буларда сот жок экен, буларда эскичилик жок экен, буларда калп жок экен. Такыр bir башка заманга өтүп кетет. Бул 2000-жылы бурулуш болот. Сооронбай Жээнбектин сезону сурогу бүтө элек да дейт да кээ-биричи. Асманда сурок болбойт экен, асманда bir сезон деген сөз бар экен. Сезон гана бүтөт экен. Бул азыр ошол агайдын кантип өткөрүп берем? Ушу революция болуп кетпесин, элде жоготуу болбосун, чындык жеңет турбайбы деген маселеде болсо бул герой болот. Жок, эскиче эле ишин кыла берсе, бул ааламды эч ким, чындыкты эч ким жеңе албайт. Мисалга, мына менин барган себебим президенттикке талапкерликти койгон себебим. Жеке менчик иштөө үчүн эмес. Ошо адамзатты ааламдыкка бириктирүү үчүн. Ошо президенттик так бирөө эле болуп атпайбы? Мисалга. Ал bir чоң орун болуп атат. Ал майда ушакты сүйлөп отурат. Бирок буйругун эл аткарып атат да. Буйругун аткаруучу бийлик аткарып атат, правительство. Андан кийинки айыл өкмөттөн чейинкилер аткарып атат. Ошол сыяктуу Кыргызды дагы ошол bir такка отурса, анан дүйнөнү башкарган атат. Ал жерде отурган адамдын телосуна карасаң ал күчтүү эмес. Анын энергиясы тагы күчтүү болуп атат. Мисалга мына ошол Сулейман Султан. Ал Хурем анан жана башка менен разборка кылып атат. Негизги жүргүзгөн бийлиги, чыгарган мыйзамы сыртта тейленип, мамлекет айланып аткан го. Өзүнүн мамлекеттери. Көрдүңүзбү? Ошондо энергиясы күчтүү, тагы күчтүү деп түшүнсөңүз болот. Кыргыз дүйнөнү эмне менен башкарат деген ушу ааламдан түшкөн тагы менен, ааламдан түшкөн сыйкыры менен, энергиясы менен башкарат. Анысы кандай да Кыргыз ошол улуулукка калыптанса, анан дүйнөнү башкарат.